Тазанында тазасы экен ал күндөр балалыкка кетеличи апаке дейт. Аваз Акимовдун аткаруусунда болду. Биз болсо Таңбанай программасын улантабыз. Жана бизге келген коноктор бар. Ооба. Спорт сейрек жашоого үндөйт. Спорт бул албетте азыркы учурдагы Кыргызстанга алып келип аткан көпчүлүк медалдар ушул спорт аркылуу келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызга чемпиондор келди. Аларды кучак жайып тосуп алалы, кол чабалы, мактоо айталы дегендей, анан тааныштыралы. Кечеги күнү Вильнюста болуп өткөн греплинг боюнча чемпионатта Мирлан Асеков жана Айбек Асымбаев аттуу биздин кыргыз мыкты патриот жигиттер, спортчулар алтындарды алып келишти. Бир эмес 2 медаль, 2 салмакта 2 медаль алып келди Мирлан Асеков. Андан кийин экөө биргеликте мына 20 мамлекеттин ичинен өзгөчө бизге бая кубаныч тартуулар десек болот. Тааныштыра алганда кутман таң дейли. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер дейли. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Кандай болду? Жеңиш менен келген кандай экен? Деги эле алтын, бир эмес 2 алтын келиптир. Бул жерде алтын бул бирөөсү коло экен, бирөөсү алтын экен. Ошондо сиз 2 салмакта чыгып калдыңызбы? Канча салмакта? Биз негизи мен заявка боюнча 72ге деп кеткенбиз да, бияка. 72ге барып, анан тияка барып биз кичине сурандык өткөрүүчүлөрдөн. Өткөрүүчүлөр эми баягы европейцтер кичине неме кылбайт эмеспи? Макулдугун бербей этип, эртеси макул болушту ушул. Завтра ответ дадим деп атып. Ушул биз сурандык да, эми алыстан келдик. Кичине бир аз жол алыс жактан жол кирүүдөн да кыйналдык, тигиндей мындай. Сурансак анан ойлон макулдугун беришти да. Бизге эле макул. 2 салмакка күрөшкөн. 2 салмак. Бир салмагыңыз 72, бир салмак 76. 76, Бирок 72ге чыккан болсоңуз өзүңүз салмагыңыз канча? 72 кууп бардым. 72, Анан бирок спортто ошол эле күрөштө, греплингде баягы 3 килограмм, 4 килограмм салмакта эле кыйла эле кыйынчылыкты берет го. Берет, аябай эле берет. Бирок ошончо дагы болбой, коло медальга ээ болсуз, Жок. Мен 72ден коло медаль. 72ден. 76дан биринчи место. Абай суранганыңыздан биринчи орун болуп калды. Чыга берейин деп суранганыңыздан, Ошондой болуп калды. Анан телекөрүүчүлөргө эскертип айта кетели, бул жерде менин практикамда, биздин практикабызда бул нерсени биринчи жолу көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул курду урматтуу телекөрүүчүлөр атайын Асеков Мирлан деп 76 килограмм категориясында деп жазылыптыр. Бул жерде аты менен курдун өзүнө фамилия менен жазылган кур. Анан бул жакта дагы жазылган биздин келген коногубуздун Айбек Асымбаев деп жазылган. Ал эми бул курлар кандай болду? Чынында эле силер утар менен эле дароо чыгарыштыбы? Же буга чейин сүйлөшүлгөнбү деп ойлойм. Же билишкенби, Же билишкенби? Жок, эми куурлар дайын эле экен ал жерде. Дайын эле турат. Болгону, мисалы, чемпион болгондо эле компьютерга киргенде биягында уже автоматический лазер бар экен да. Эмени поезд алып келип койгондо эле тиги өзү жазып баштайт экен. Негизи IGF бул федерация Европанын арасында болуп жүргөн турнирлер экен негизи. Анан чемпионат мирди биринчи өткөрүштү да. Биринчи жолу чемпионат мир өткөрүшүп, анан ар бир призерго, ар бир чемпионго кур коюлат деп келген да. Негизи заявкадан эле бизге информация келип, бизге экөөбүзгө заявка. Экөөбүзгө жеке эле экөөбүзгө эмес, негизи эле Кыргызстандын топовый спортсмендердин баарына эле келген бул заявкачы. Биздин турнирибиз чемпионат мир болгон жада өткөргөн жада ошого келип катышып берсеңер деп заявка келген. Лично мага деле келген да, мен өзүм сиз деле билесиз да, Номаттан бойдо өткөрүп жүрөбүз, мына Руслан Ниязакунов болуп чогуу. Ошол киши тренерибиз болуп жүрөт азыр, Нурбек Оросулбаев экөөчү. Ошондой заявка келген. Анан кур ар бир чемпиондорго деген кур деген бул берилген да, өстөн рекламаларында да бар, мындай информациялары да бар. Балдарга да айткан, бу жерде жакшы топовый боецтер бар, жакшы греплерлер бар. Чемпиондор негизи дүйнөнү маалып жүргөн, ошолордун баарына эле айтканбыз. Айтып, эми шартка байланыштуу канчаңыздар бардыңыздар бизден Кыргызстандан? Бизден Кыргызстандан эмес, жалпы Орто Азиядан биз Мирлан экөөсү бардык. Орто Азия боюнча, Жалаң европейцтердин арасында, испанец, итальянец, там фин, француздардын арасында экөөсү жүрдүк. Мыкты. Жеңишиңиздер менен дагы бир рет куттуктап кетели. Бул деген албетте жалпы кыргыз элине алып келген жеңишиңиздер болуп атат. Анан бир суроо, греплинг спорттун түрү бул Кыргызстанга эми гана келип өнүгүп жатканын көбү деле билсе керек. Себеби дегенде бул мисалы бизге караганда Орусияга эртерээк келиптир.
андан кийин баягы бизге келиптир. Бирок ошонусуна карабастан, ошончо мамлекеттин арасынан барып бул жеңишти алып келүү сиздердин тынымсыз аябай аракет кылып машыкканыңыздарбы же ал жактан келген бир ушул грэплингти билген машыктыруучу келип сиздерди машыктырганыбы? Бул сыры кандай болот? Эми бул грэплинг менен Мирлан, айта кетсем, Мирлан 2013-жылы 14-жылы Америкага барып, Нью-Джерсиден Национальная ассоциация грэплинга деген бар, нага версиясы. Ошол жерден да дүйнөнү багынтып куралып келген болчу. Бул биринчи эмес мунуку. Экинчиден болсо эми любой спортсмен, мисалы сиз кесибиңизди тандап алсаңыз, ошол кесип менен жүрөсүз да бир канча жылдан бери окугансыз, дайындангансыз, ошого туура. Биз мисалы окубасак дагы башынан 12 жаштан бери спорттобуз. Мисалы өзүмдү айта кетсем, буга чейин жүдө түрү менен машыкканбыз. Анан кийин грэплингке болсо 2012-жылы Кыргызстанга киргенде баштап эле ошо грэплинг менен балдарды дайындап, выездтерине чыгып, соревнованияларга жардам берип, мына грэплерлердин баары эле тааныйт болуш керек бизди. Машыгып жүрдүк. Анан эми мен өзүм возраст ветерандарга келип калгандан кийин чыгып күрөшөйүн дедим. Күрөшүп, бул эми биринчи жеңишим эмес, быйылкы жылы. Сентябрда өткөн Астанада болгон чемпионат мир UV версиясында ошол жерден дагы бир коло бир алтын алгам, 62 килограммда. Ноги версиясында бронза болгон, кимоно менен күрөшүп алтын алгам. Анан IGF-тен ушундай заявка келип калды. Эми IGF-тен келип калгандан кийин биринчи жолу дүйнөлүк чемпионат өтүп атканда элдин баары ойлоп атат, же болбосо кээ бир соцсеттерде айтып атат. Мен агайыма да жазыптыр, слабый организацияны утуп алышып келип алып, анан элдин баарын дүңгүрөтүп атат, окшойт деген да балдар болот экен негизичи. Эми любой достойный спортсмен билет, ар бир соревнование, ар бир соперникти достойно оценивать этпесең, значит сен спортсмен эмесиң да. Любой соревнование болобу, кичинекей турнир болобу, ошону утканда ар бир спортсмен эмгеги болот бул жерде. Түшүнүктүү. Ушул жерден сурагым келип атат. Сиздердин машыктыруучулар туурасында айта кетсеңиз. Биздин машыктыруучубуз мен жүдодо күрөшүп жүргөндө кичинекей чагымда агайым азыр жүдо боюнча ошо ардагерлер арасындагы боюнча 3 жолку чемпион дүйнөнүн. Шамбетов Жаркынбек деген агайдын колунда чоңойгонбуз. Андан кийин 2012-жылдан бери грэплингке Оросулбаев Нурбек деген агайым экөөбүз чогуу баштап киргенбиз. Дагы жардамчысы болуп жүрөт. Федерациянын президенти Номат, бул Ниязакунов Руслан. Ошол эки жигиттин чоң жардамы менен ушундай ийгиликтерге жетип отурабыз. Кудайдын буйругу менен, конечно. Азаматсыздар, анан эми бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр, грэплинг деген бул эмне, бул кандай түр спорттун, мисалы билбегендер болуп калса, бир аз мындай түшүндүрө кетеличи. Күрөш дегенди билишет, мисалы дзюдону билишет, самбону билишет, боксту билишет, ал эми брейкденстин ошол башка күрөштөн же болбосо самбодон эмнеси менен айырмаланат деп бир өзүңүздөрдүн тилиңиздер менен, өзүңүздөр сөзүңүздөр менен түшүндүрө кетсеңиздер, айырмасын. Айырмасы, бул грэплингте бүт спорттордун баары бир деп койсо болот да. Ошо күрөш, аттуулардын баары ушулдун ичинде камтылган да. Грэплинг күрөш болевой удушение менен, муунтуу жана кайруу ыкма менен күрөшүлгөн. Азыр неме деп кетип атат, профессиональная борьба депчи. Ошондой ыкма муунтуу, анан кол кайруу ыкмалар, бутту кайруу ыкмалар менен коштолгон күрөш да. Ар кайсы чемпионаттын ар кандай, мисалы IGF-тики бөлөк, нага, ADCC эрежелери аябай эле чоң айырмаланат. Айырмасы чоң да. Мисалы бул IGF-те неме жок экен, балловый система жок. Биякта 5 мүнөт күрөшөсүң. Only submission деп коет экен. Only submission деп. Ошол күрөш бүткүчөктү эме бербейт. Таза жеңиш менен жетишиңиз керек. Таза утсаң уттуң, утпасаң жок да. Анан 5 мүнөттөн кийин 2 мүнөт овертайм берет экен. Ошо кошумча. Ошонун ичинде балловый система саналып баштайт экен да. Анан бир аз балловый системасы да башкачараак экен биздикинен. 5 секунд санайт удержанияларды, кармоо ыкмасында. 5 секунд санап, анан 1 эле балл берет экен. Эгер ал 5 секунд санап 1 балл ала албай калсаң, актив менен утушту берет экен да. Мисалы көтөрүп урдуң, тягына чыктың, бягына чыктың деп жана маунт деп коет го, маунттарды кылганда анан эме утушту берет экен да. Анан эмени сизди баягы
монгол деп кайман атыңыз менен да билип калышат, таанып калышат. Биз дагы билебиз, эрежеси урушта чыгып жүрдүңүз эле. Азыр ал жактан биротоло кетип эле ошо грэпплинг жакка өттүңүзбү же улантасызбы? Улантабыз буюрса, ошо быйыл баштадык. Мына Айбек экөөбүз. Монголдун трамплини болду да. Кудай буюрса, монгол үйүнө 2,5 жыл жаткы болду. Травмалар болуп, срыв суставов, эмелер, сухожилиялар бар, үзүлүп эметкен, мышцалары чайылып. 2 жыл, 2,5 жыл. Жатып калганда негизи желкесинен сүйрөп мени алып бардым. Эми жогорудан бери байкап отурсак, ардагерлер арасында чыгып атабыз деп айтып атасыздар да. Негизи ага канча жаштан өйдөгүлөр катышат? Ардагерлер негизи спортсмендердин баары эле билет. 35-тен 45-ке чейин бул М1 деп, мастер 1 деп эсептелинет. Негизи ардагерлер эмес, мурунку эмелерде среди мастеров деп айтылчу да. Бизде дзюдодо, самбодо ушинтип айтылат негизи. Соревнования среди мастеров. Анан М1, М2 деп бөлүнөт. М1 болсо 35-тен 45-ке чейин, М2 болсо 45-тен 55-ке чейин. Андан дальше ограничение жок да, баласың 70-ке чыксаң, алың келсең күрөшөрсүң бул. Ошо М1, М2 2 версиясы бар да. Ошону пока М1 элес, жашайлайбыз. Кудай буюрса дагы күрөшөбүз. Биз Айбек ветеранга барды, биз эмелери бардык. Среди профессионал, сеньор деп коет да, профессионал. Сеньор деп коет. Мирландыка. 33 эле бол жаш эле бол. Мен 35-ке. Жаш анан эме бул эми баягы жеңишиңиздер албетте кыйындыкка турса керек. Кайсыл каршылаштар кыйын болду? Кайсыл мамлекет грэпплингтен күчтүү экен? Россияда албетте. Эми ал турнирде Россия действительно эле призовой эмелерге бүт эле Россия чыкты. Россиядан эле 5-6 команда келди, там Питерден, Москвадан, Калининграддан отдельно келип атышты. Ар кайсы Москванын эле 5-6, Россиянын эле 5-6 жеринен келишти. Анан белорустар деле жакшы экен, бирок мындан в основном россияниндер чыкты да финалга. Командайды да ошолор. Командайды да ошолор утту. Эмеден бирок россияниндер менен күрөш жеңил экен. Биз сыяктуу күрөшөт экен алар. Жеңил техника менен жакшы да. Бул европейцтер эме күч колдонуп күрөшөт экен да булар. Күчкө салып, катуу да, орой, жестко уруп, жана шуптарды да катуу кылып. Ошо европейцтер менен бир аз оор болду бизге. Анткени постоянно күч менен алар менен кошо таймашып, күч менен кошо монтоп эле кичине энергияны алып койду да. А так мындай эме эч неме кылган жокпуз эми. Баягы кыргыздын болбой эле канында бар да. Мындай өзү до конца туруп аттык мындай неме болуп. Күч кубат деле жетип атты. Болгон айырмачылыгы эле ошол болду да. Орустар менен россияниндер менен, орустар эмес, россияниндер менен күрөшкөн мындай бир өзүнчө рахат болду да. Жеңил, жерпи, техника менен кооско красиво. Тигилер менен уже мындай орой да, момут кагышып, коростовдой эле болуп калыптык да. Спорт тилинде айтканда физиктер экен да, гачка беришет экен, гачка берип алышып бүт бар эле. Жакшы. Сиздер менен сиздерге бөлүнгөн убакта соңуна чыгып баратат. Анан соңку суроо болсун. Сиздер жеңишти алып келдиңиздер, ал жака барыш, келиш, бул жеңишти алып келгенден кийин акча берүү, финансы жагы, сиздерди куттуктоо, тосуп алуу, кандайдыр бир стипендия чыгарып берүү деген нерсе болот бул мамлекетте? Мен айтып кетейин, эме тосуп алганда эми тосуп алганы аябай жакшы болду мына. Мирландын өзүнүн классташ, спортсмен, одноклубник достору бар. Бүт бар досторун кичинекей кезинен инилерим болуп жүрөт, баары байке деп сүйлөшөт. Мен агайым болуп, жана федерациянын президенти болуп келип жакшы тосту. Фейерверк менен границадан өтүп, Алматыдан келдик да машина. Тоскон жагы жакшы, сүйүнүп, жапан жаап, баягы чепкен жаап, калпак кийип, сонун. Анан эми андан кийинкиси болсо биздики эми олимпийский вид спорту негизи. Олимпийский вид. Эгер олимпийский вид спорт болуп ушундай жетишкендикке жетип отурганда, билбейм, Мирлан, 2 квартира окуп. Анан стипендия эмес, билеттин баарын өзүбүз үйдөгүлөр капталынан сууруп эле браттарга барып, спонсорлор фирмаларын айта алдысак да, негизи айттырбайт экен, бирок кыскасы баарына ыраазычылык билдиребиз, Байкелер баарыңарга рахмат. Туура түшүнүп, ошо спортту түшүнүп, колдоп бергениңерге биз дагы ойлойбуз, ошо силердин ишеничилигиңерди актап келдик деп ойлойбуз, мына Мирлан экөөбүз. Байкелер силерге рахмат.
Биз да сиздерге ыраазычылык билдирели. Эң эскиси куттуктайлы жана сыймыктанабыз, Кайсы жерде болуңуздар жеңишке жетип, кайсы жерде болуңуздар Кыргыздын ак калпагы башыңыздардан түшпөй, биз бул жакта кубанып туралы, сиздерди эми баягы колдон келишинче колдоп мындай элге жарыя кылып көрсөтүп туралы дегендей, албетте дагы ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда дүйнөлүк грэплинг боюнча чемпиондор Мирлан Асеков жана Айбек Асымбаев болду. Ал эми биз программабызды алдыга көздөй улайбыз.